Самсак Станалиев улуу сүрөткөр жөнүндөгү чыгармасынын башы менен аягын биринчи жазып алган экен. Бирок көркөм ой толкунундагы толгонуу эмнегедир шыдыр кетпей кептелип тура берген. Ошол тоскоолдукту жарып өткөнгө, романдын сюжеттик линияларын түзгөнгө Чыңгыз Айтматовдун өзү, анын чыгармаларын кыргызчага отургон дагы бир сөз чебери Ашым Жакупбековдун дагы түшкө киргени өзүнчө бир энергетикалык күч берип, чоң өбөлгө түскөн. Айтматовдун жөнүндөгү роман 3 жолу артка кеттим, жаза албай койдум да. Текст бар. Бирок жазыла бере турган текст да. Анын акырында Илимдер академиясынын 2-этажында Ашым Жакупбеков, Мелис Акматалиев болуп бир иш боюнча чогулгон экенбиз. Ошондо неме берип кетти, авторучка. Шарику эмес, авторучка, жанагы уч менен жазылган. Анан кийин кагаздар, көп кагаз. Ошондон кийин мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча мен өзүмө өзүм ишенем да. Ар кишинин кудайы болот да, ички кудайы. Анан мен ошо саат 4-төрдөн өтүп калган экен. Чыгыш түшүнүктөрү боюнча ошо мен саат 4-төрдө энергия алышым керек да, жаңы энергиячы. Чыгармачылыкта ушундай да. Анан туура келди дедим да, анан ошон кийин жаздым. 3-чү жолу 68 бет жазылгандан кийин кеткен. Мындайча айтканда 3 глава жазылып калгандан кийин кеттим да. Анан түш манасчыларга аян берсе, ошондон кийин манас айтып калдык дешет. Бирок чыгармачылыкта, дүйнөлүк классикада Гетенин көп чыгармалары түшүндө жазылган. Көп чыгармалары түшүндө жазылган. Достоевскийдин кумарчы деп атасак туура болот, игрок деген эмес. Ошончу жаза албай күчтүү бир ай 28 күн ичинде бир роман жазган да. Ошонун башкы главаларын диктовкага жасагандагы ошондо түш көрүп туруп аягына чейин чыгып кетип калган. Күндүзү кайра айтып берген да. Тиги кызгачы жөнүн айтып берген. Мен романын жазылды түшүндө жазып алганда, мүмкүн бул түш чыгармачылык адамга кандайдыр бир өбөлгө шарт, ушундай бир жакшылык берсе керек. Экинчисинен биз өзүбүзгө өзүбүз ишеним байлайык да, чыгармачылык кишилер өзү кичине сырткы күчтөргө ишенет да. Мен ошондон уланбайтыр бул түштүн жакшы жагын ошондой кылып чыгардым. Бирок ошондо да кыйналып атканда аягын башкача бүтүрмөкмүн. Айтматовду кайып кылып жибербей башкачараак бүтүрмөкмүн. Анан кайрадан Ашым Жакупбеков келип Айтматовдун Ак кеме повестин берди да. Анан ошондо мен ачып окусам эле баягы балык болуп сүзүп кеткен бала. Анан түшүндүм дагы, кайрадан жаздым. Ортосу жазылды элек. Арба Чыңгыз ата, келдиңизби дейт бала. Келдим дейт. Атабейтке бараткан болот да, баягы теги Татарстанга бараткан эсин жоготуп койгондо. Кеттик дейт. Таятам күтүп атат дейт. Кое тур, коштошуп алайын дейт. Жок, кеттик таза жакка дейт. Ошо боюнча кайып болуп кетип калат да. Түш кандайдыр бир деңгээлде мага чыгарманын башталышы менен аягын айтып берди. Жардам тийди да.